Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышчылары. Күн тартибинде, анда комитеттин жыйынын баштасак, урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү жыйындын күн тартиби жана тийиштүү материалдар таркатылып берилген. Бүгүн күн тартибинде 4 маселе каралат. Урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча кимде сунуштар барбы? Сунуштар жокпу? Күн тартиби анда добушка коём. Сунуш барбы? Анда сөз Мирлан Самыл кожода. Кыска эле сунуш бүгүнкү күн тартибине азыр коомубузда өзүңүздөр билип атасыздар, журналисттер дагы сурап атат. Электр энергиясынын кымбатташы боюнча, баанын көтөрүлүшү боюнча. Ушул боюнча дагы маалымат уксак, биринчи маселе кылып, мүмкүн ушул боюнча талкуу кылып алсак кандай болот? Сунуш. Маалымат да, анда сунушпу же маалымат эле, анда хорошо. Башка сунуштар барбы да? Ооба. Эми бүгүн министр как раз катышып атат комитетте. Мына кандай маселелер болуп калса, мындай бере берсеңиздер болот, негизи мындай. Кешелүү да. Анда урматтуу депутаттар, башка сунуш жок экен, күн тартибинин сунушту эске алып добушка коем, добуш берсеңиздер. Макул, каршы жок. Күн тартибин бекитилди. Анда урматтуу депутаттар, маселелерди кароого өтсөк, анда кандай биринчи кылып деп атасыздарбы? Кандай? Сөз Марат Молдонович. Жана сунушта ар кандай маселелерди алдына коюп анан баштабайбы, анда ошо менен жооп бере бербейби? Же ошондой кылсак болот, же болбосо мындай биринчи карайык ар кандай маселелерди карап коюп кийин жана кылсак да болот. Аман кандай сиздер чечесиздер? Ушудан баштайык деп атпайбы? Анда урматтуу министр, сиз маалымат бересизби? Кыскача. Түшүндүңүз да, сиз түшүндүңүз да? Тариф боюнча ордунан эле жооп бере берсиңер да? Урматтуу депутаттар, мына сиздерге да мындай удобно да, мындай. Саламатсыңар, урматтуу Газбек Атакөзович, урматтуу депутаттар. Тариф боюнча өзүңөр билгендей 6 апрелде Кабинет министровдун распоряжениясы чыкты. 1 майдан баштап электроэнергиянын тарифинин көбөйүшү боюнча. Бул жерде тариф маселеси кыскача айтканда мындай да, бүгүнкү күнгө 700 киловаттка чейин 77 тыйындан болуп атса, эми 1 майдан баштап 700 киловаттка чейин калкка, населенияга 1 сомдон болот. Андан кийин мурун 700 киловаттан өткөндөн кийин 2 сом 16 тыйын болчу, ал ошо бойдон калды, 2 сом 16 тыйын. 700 киловаттан өткөндөн кийин калкка 2 сом 16 тыйын бойдон кала берди. Эгерде население баягы өзүңөр билесиңер, малообеспеченный семьялар бар да bizde. Тоолуу райондордо жанагы 16 жашка чейинки үй бүлөгө көмөк деген тариф бар болчу. Бизде президентибиз Садыр Нуркожоевдун демилгеси менен ошол 50 тыйынга түшүрүлгөн, ал ошо бойдон калды, 50 тыйын. Анан эмеден 700 киловаттан ашкандан кийин ал 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Ал эми население баягы тарифти мындайча айтканда безлимитный деген тариф бар болчу. Кааласа энергоснабжающий организация менен келип өзүнчө келишим түзүп алып, анан лимити жок, ограниченияси жок колдоном дегендер мурда 5 сом 04 тыйын болчу, азыр 3 сом 27 тыйынга түшүрдүк. Анан насосный станциялар билгендей 15,2 тыйын, мурда 1 сом 9 тыйын төлөсө, азыр 1 сом 24 тыйын төлөп калды. Анан электрический транспорт, бул электрический транспортко бизде шаарда жана троллейбустар кирет да. Бул 1 сом 68 тыйын болчу, бул 1 сом 91 тыйынга. То есть бул жана жылдык инфляция 13,9% болсо, ошого көтөрүлдү да. Анан бизде азыр эмелер бар, зарядный заправкалар бар, жана азыр электромобилдер көбөйүп калбадыбы? Ошолор 23 киловаттка чейин зарядтаса, ал 2 сом 87 тыйындан төлөйт. Анан быстрый заряд дегени бар. 1,5 саатта зарядтайт. Бул 4 сом 42 тыйын 1 киловатты. Жанагындай детский учреждениялар болгону 1 сом 68 тыйындан 1 сом 91 тыйынга. Детский дом учреждение инвалид детский домдордун тарифи да 1 сом 68 тыйын болчу, 1 сом 91 тыйынга көтөрүлдү да.
Мечиттер болсо 1 сом 68 тыйын болчу, 1 сом 91 тыйынга. Бул 13,9%. Бул дагы сельское хозяйство жана промышленность, бизнес 2 сом 52 тыйын болчу, 2 сом 87 тыйын, 35 тыйын кошулду буга. Бюджетный организациялар 3 сом 40 тыйын былтыр көтөргөнбүз. Ошо ойдон 3 сом 40 тыйын калды. Эң азыр кымбат төлөп аткан бюджетный организациялар төлөп атат. Бул цементный завод 3 сом 28 тыйын болчу, ал ошо ойдон калды. Анан субъекты майнинг, анан золотоизвлекательный жана металлосплавительный цехтер, алар 5 сом 04 тыйын бойдон кала берди. Бүгүнкү күндө 1 майдан баштап ушул тариф колдонулат. Бул тариф боюнча маалыматта. Рахмат, анда урматтуу депутаттар суроо жооп болобу? Мына Самик кожодо биринчи сөз. Талап Мкеевич, так айтсаңыз, так канча тыйынга көтөрүлдү, ошону айтыңызчы. 23 тыйынга көтөрүлдү. Эң чоң көтөрүлгөнү 23 тыйынга көтөрүлдү. 23 тыйынга 23 тыйынга калктын, населенияныкы 23 тыйынга көтөрүлдү. Бизнес средалардыкы 35 тыйынга көтөрүлдү. Эки ушуну айтып кетсе болот да, так айтканда. 35 тыйынга көтөрүлдү бизнес. Жана ресторан, коммерческий структура, баня, сауна ошолор 35 тыйынга көтөрүлдү. Жарайт, моуну так айтып бериңиз эми. 1990 жылдан бери кредит менен грант канча алдык биздин тармак суммасы, так суммасы, келген каражаттар? 137 миллион сомдун тегерегинде. Миллион сомдун тегерегинде. Келген каражаттар кайда жумшалган? Бул эң чоң жумшалган немелер, өзүңөр билесиңер, Датка Кемин, реконструкция ТЭЦ болгон, чоң каражаттар, калгандары жана линия, реконструкция по станции дегендерге кеткен. Эң чоңун айтып атам да, бул 380 миллиондун тегерегинде кеткен, доллардын тегерегинде кеткен акчалар булар. Датка Кеминди кошуш керек ушуга. Ооба, ошол линия Датка Кемин, Датка Кеминди өзүнчө эмес беле? Датка Кеминдики. Датка Кеминдики Датка по станциясы менен чогуу кошкондо 380 миллион доллардан акча кеткен. Демек жалпы 137 миллион доллар. Ушун тегерегинде, туурабы? Технический потеря бүгүнкү күндө канча болуп атат? Технический потеря бүгүнкү күндө распред компанияларда 35 киловольттон ылдый 12%-ын тегереги 11,8, 11,7 болуп жаап атабыз, высоковольтный сеттерде 5,5%. Мурда канча болчу эле? Высоковольтный сеттерде 6%-ын тегерегинде болчу, бирок бул баягы бул жерден анчалык көп азайта албайбыз. Бул только модернизация, реконструкция, воздушный линиялар эме алмаштырганда эле болбосо, бул жерде бул жоготу 5%-ын тегерегинде кала берет. Эмеде болсо 14-17%ке чейин болчу распред компанияларда. Ошо жылдан жылга азайтылып келатат да. Азыр Кудай буйрса, могу силер колдоп берген 600 миң счетчикти жанагы Всемирный банктын 50 миллион колдоп беребиз. Быйыл ошону планга киргизип атабыз. Мындан дагы азайтуулар, процент азайтуу, коммерческий потеряныкы дагы азаят деп эме этебиз да, планга коюп атабыз. Ушул технический потеря деп, ушул технический потерянын өзү кимдир бирөөнүн жеке чөнтөктөрүнө кетип аткан жокпу? Жок, эми бул жерде ачыгын Шылтоо эмеспи бул технический потеря? Жок, бул жерде технический потеря деген мындай да. Бул жерде мурда бөлүнүп келген технический, коммерческий. Коммерческий деген жанагы жоготуу болчу, урда алып кеткен электроэнергия болчу. А технический потеря бул физика законунда деле бар. Бул жоготуу обязательно болот. Бул технический потерясыз эч кандай, мисалы үчүн, жабдыктар иштебейт да. Ошол эле трансформаторлордо ар бирөөндө өзүнүн заводской келген трансформатордо өзүнүн техникалык жоготуу нормативи бар да. Өзүңүздөр билесиздер, коомдо кеңири талкуу болуп жүрөт. Буга өзүңүз дагы илинип калып жүрбөйсүзбү? Айтылуу Ширшовдун схемасы жоюлганбы же дагы деле иштеп атабы? Мен бүгүнкүгө чейин ошо Бул кандай схема эле негизи айтылып жүргөн? Ширшовдун схемасы деген айткандардын баарынан сурайт элем. Мен да таң калам да, эмне схема? Мен билбейм. Мен ушуну сурагым келип атат да, кандай схема ушул, сиз билесиз го? Мен ал схеманы билбейт экенмин. Так, билбейсиз. Баары айтат схема деп, эмне схема экенин мен билбейм.
Жанагы 137 миллион инвентаризация болгонбу? Сөзсүз түрдө бүгүн ар бир ошол кредиттин ар бир королгон доллардын мындайча айтканда жабдыктары бүгүнкү күндө бизге электр энергия менен камсыз кылып атат. Ошол эле датка кемин, ошол эле ТЭЦ. Муну сурап атканыбыздын себеби сөзүмдүн жыйынтыгында бүгүн электр энергиясындагы тарифтер көтөрүлүп атат. Биз ушунча мынакей 137 миллионго жакын кредиттерди алып атабыз, гранттар болуп атат. Ошол негиздерде туура максаттуу, эффективдүү пайдаланылдыбы ушул энергетика тармагында? Эгер ал тармакта эффективдүү пайдаланылбаса, анан тарифтер көбөйтүлсө дагы, биз эки эселеп оң жагыбыздан дагы, сол жагыбыздан дагы карызга батып кетип аткан жокпузбу? Бул бир. Ал эч нерсе эмес. Экинчи нерсе, ошол карыз келечектин мойнуна илинерин унутпашыбыз керек да. Ушул карыздар, бул мамлекеттин карызы. Кандай дейсиз ушуга? Азыр тариф көтөрүлгөндө сөзсүз түрдө бардык жерден бизде мындай суроолор көп болот. Ушул тариф көбөйгөндөгү акчаларды каяка колдоносуңар деп. Өзүңөр билесиңер, биз жылыга 9 миллиарддын тегерегинде бюджеттен субсидия алабыз. Көмүргө жана импорт электр энергияга, ошонун баарында. Ошол субсидия алган биздин энергетиканын милдети ошо субсидиядан чыгалы деген оюбуз бар да. Ошол эгерде ушул көтөрүлгөн тариф азыр бүгүнкү күндө ушу тарифти көтөргөндөн кийин 2,5 миллиарддын тегерегинде кошумча акча түшөт. Ошонун баарын тең ошол өзүнүн баягы энергетиканын сектордун жанагы эскилиги жеткен подстанцияларды ошондон тышкары анан жана ошол субсидия берип аткан субсидияны азайтыш милдетибиз биздин. Рахмат. Анда кийинки сөз Максатбек Канатбековичте. Рахмат, Айсат Одович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу катышуулар, талап эмкеш, мен тактоо иретинде эле негизинен туура баягы тарифти көтөрүү кандайдыр бир деңгээлде жакшыртуу максатында баа саясатын көтөрүп атасыздар деп ойлойм, бирок ошону туура колдонуп, туура жеткизип, мындан ары ушул баягы элдин нааразычылыгын кандайдыр бир деңгээлде мындай көрсөтө ала турган жумуштарды аткарсаңыздар, менин оюмча эл ишендиришибиз керек да. Эл дагы эле баягыны көтөрүп алып, дагы эле баягы шартта, баягы эле акыбалда жашап атабыз дегенге барбаса деген эле тилектерибиз. Анан эми буреки мен тактоо иретинде дегенимдин себеби бюджетный организация десек, социальный организациялар десек болот го дейм. Могу мектеп 1,68-ден 1,91-ге көтөрүлдү, туурабы? Жок, 1,68-ден го дейм. Кандай болуп калды ушуну? 1,61-ден Жок, 1 сом 68 тыйындан 1 сом 91-ге көтөрүлдү, талабым кече. Микрофонуңуз. Микрофонду включать этип алсаңыз. Микрофон. Бул детский учреждениялар, жанагы дом инвалидов. Мектеп канча төлөйт? Мектеп кадимкидей эле төлөйт. Ошо тарифи канча? 2 сом 52 тыйын болчу, азыр 35 тыйынга көбөйдү, 2 сом 87 тыйындан төлөйт. Муну мечиттерчи ушул тариф эле? Я, жок, ме религиозныйлар бизде эме 1 сом 68 тыйын, 1 сом 91 тыйын төлөйт азыр. Мурун 1 сом 68 тыйын төлөчү. Мечиттер бул. Мен эми муну сураганымдын себеби мен ар дайым баягы ошол баягы жергиликтүү бийликте жүргөн учурларда дагы мындай талаш тартыш абдан көп эле да. Анан мен дагы бир ирет эле ушуну сунуштайт элем да. Же ушуну баягы көтөрөрдө биз эми билбей калдык, баягы катышпай эме кылбай калдык. Бирок ушуну мен ойлойм, бул мектептин акчасын айыл өкмөттөр төлөйт көпчүлүк жерлерде. Шаардыкын бюджеттен төлөйт. Ошол мен ойлойм да муну бир чөнтөктөн алып эле бир чөнтөккө салып атабыз да, мындай бир эме. Анан тем более жергиликтүү бийликтер тарабынан төлөнгөндөр да бар да бүгүнкү күндө. Же светтин баарын уже республикалык бюджетке алындыбы? Минфин барбы? Азыр өкүлү дары ичкени чыкты, азыр кечирим сурайбыз. 1 мүнөттө жооп беребиз. Жаңы эле чыкты. Кечирим сурайбыз.
Анан эми ушуларды тарифин менин баягы сиздерге сунушум, может карап көрөсүздөрбү? Бул мечит тем более бүгүнкү күндө билесиздер, даже балансовый стоимость жок. Жерин мындай здание өзү баланста эмес, мечиттер көпчүлүгү. Муну дагы ошол жердеги жааматтар, имамдар эки жактан жептеп чогултуп келген кеткендерден мындайча айтканда светин төлөп жүрөт. Мектептердики деле ошол баягы жергиликтүү бийликтерге баягы күч келип атат. Ушуларды бир карап көрсөңүздөр деген сунушум. Может кандайдыр деңгээлде сиздерге дагы бир карап көргөнгө мүмкүнчүлүк барбы деген. Анан экинчи суроом Моореке, жаңы счетчиктер деп айтып кетпедиңизби? Ушул жаңы счетчиктер коюлганы кээ бир элдерден, кээ бирлерден, жарандардан баягы кайрылуулар түшүп атат. Мисал айтайын, баягы мурун 1000 сом төлөп, эски счетчик менен 1000 сом төлөп, баягы как положено колдонуп жүргөндөр бул жаңы счетчик коюлганы кандайдыр бир деңгээлде көбүрөөк төлөп калдык дегендер болуп атат да. Эми бул канчалык деңгээлде чын, бул силердин баягы эксперт адистериңер бар, ушуларды кандай контролдойбу же кандай болот бул жагынан? Эми бул мындай да, ооба андай суроолор бизге да көп келип атат. Эми эски счетчиктер, мисал айтканда 40-50 жыл болгон счетчиктер болчу да, баягы Советтер Союзу убагында корулган. 1961 жылдан баштап 1985-90 жылга чейин коюлган счетчиктер. Эми азыр жана мындай салыштырмалап алсак, жаңы машиненин эле расходу менен эски машиненин расходундай да. Азыркы бу жаңы келген счетчик керек болсо, ошол жанагы сотканын, телефонунун зарядкасына дагы сайылып, розеткада сайылып калса дагы ошого да реакция берет да. То есть бул аябай чувствительный. Мунун мындайча айтканда коэффициент чувствоосу беркеге караганда ал 1 болсо, мунуку 0,01 мындай да ошон. Ошон үчүн бул немеси класс точности, мунуку бул деген ар бир счетчик биринчи биз коердон мурун госстандартын стендинен өтөт. Обязательно биздин кыргыз госстандартын стендинен өтөт. Алар ошону текшерип туруп, бул как измерительный прибор да, текшерип туруп анан берет. Ал маселе бар бизде да. Мына трехфазный счетчиктер деле бүт эле баягы дисковый болчу да. Азыркы бул жидкокристаллический бар экен. Рахмат. Анда эмесе мен ушу жогорудагы маселе боюнча эмдиги жылы мынакей моунча көтөрүлгөн суммага момдай жетишкендиктерге жетиштик деген сөздү уккубуз келет. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки сөз Сейитбек Алмазбековичте. Рахмат төрага, саламатсыздарбы урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Талай Өмөкөч, менде бир суроо бар да, жанакы Аламедин айылда этажный үйлөрдө 3 суткадан бери свет жок дейт да. Субботадан бери саат таңгамал 5-тен 6-га чейин өчүрүп атышат. Анан кийин айыл өкмөтү дагы, домком дагы барып эчтеке кыла албай жатыптыр да. Нам не помогает дейт да. Ошону ушу маселе боюнча өзүңөр көзөмөлдөп бериңизчи. Ошо суранычты. Мен кыскача эле. Бизге ошону так адресин берип койсоңор, азыр эле мен байланыштым, андай бизде болбош керек. Бизде күндүзгү убакта, мисалы үчүн, же 9-дан бери түшкө чейин, же болбосо бир 2 саатка азыр ремонтный компания жүрүп атат. Ошол убакта эле өтүш керек да. Но 3 күн свети жок, андай такыр болбош керек. Андай эме жок бизде. Шаардын ичинде мисалы Орозбекова бирде да бар да ошондой маселе да. Түнкү саат 1-ден 5-ке чейин өчүрүп атат. Жок, бизде азыр мындайча айтканда аварийное состояние деп коет, бирок жок, мындайча айтканда бизге азыр ограничить эткенге эч кандай необходимости жок. Бүгүнкү күндө 45 миллион киловатт саат электроэнергия колдонуп атат биздин Кыргызстандын калкы. Азыр башагы 70 миллионго чейин көтөрбөдүкпү, өзүңөр билесиз. 78 миллионго чейин көтөрдүк. Азыр бизде мындай возможность бар, эч кандай. ТЭЦ 240 мегаватт алып атат. Азыр мына могу суук убагында ТЭЦти да көтөрүп койдук. Ичине потреблениясы көбүрөөк болсун деп. Азыр гидроэлектростанциялардын ар бир станцияда, ГЭСтерде 2-ден бу агрегат ремонтто жүрүп атат. Ошон үчүн мындай ограничение кылганга никакой необходимости жок да. Бул азыр биз тактап туруп сизге жооп беребиз. Бир күндүзгү убакта кайсы жерде свет өчсө бүт баарын интернетке чыгарып атабыз да. Мынча күн свет өчүп калыш андай мүмкүнчүлүк болбойт эч качан. Талай Өмөкөч, анда лично менин үйүмдө свет жок болсо мен сизге чаламан да. Сөзсүз түрдө, любой убакыт. Мен Рахмат. 24 саат телефондомун, любой убакыт. Рахмат. Мага азыркы күндө бизге кызыкчылык, өзүңөр жана азыр көтөрүп кеткендей, бүгүнкү күндө тариф кымбаттардын астында жана тариф кымбаттагандан кийин бизге элге үзгүлтүсүз электроэнергия беришибиз керек. Ал биздин милдетибиз.
Мурун кандай милдет болсо азыр элдин дагы мындайча айтканда мурун төлөп аткан 77 тиынды бүгүн 1 сом төлөп атсам дагы свет жок деген арыз муңдар көбөйүп кетиши мүмкүн да, ошон үчүн бүгүнкү күндө электр энергия менен камсыз кылганга биз милдеттүүбүз. Рахмат. Баягы мектептин акчасы боюнча да ким төлөйт ошол боюнча сиз бир маалымат берип койсоңуз. Мектептин акчасы боюнча маселе болот азыр. Электр энергия. Электр энергия бюджеттен кетет. Республика боюнча. Ооба. Рахмат. Анда кийинки сөз Эмре Токтоконович. Рахмат, урматтуу төрага. Талабек Умукевич, тактоо иретинде 2 суроом бар. 0,70 тыйын 1 сом болду. 77 тыйын 1 сом болду, ооба. Бул да 700 киловаттка чейин. Ооба. 700дөн ашканыча 2 сом 16 тыйын болчу, ошо бойдон калды, көтөргөн жокпуз. 2 сом 16. Бул кайсыл калкка тиешелүү? Бул жанагы мала обеспечен үй бүлөгө көмөк деген калктан высокогорныйлар лимити жок калды да, ошолор. Калганын баарына тиешелүү бул. Жок, 700 лимит калдыбы же калган жокпу? 700 лимит калды. Высокогорныйлардыкы алынып салынды. Аларда лимит жок. Мурун жок болчу, ошо бойдон деле азыр деле лимит жок. Анан 50 тиын бул муктаж болгон үйлөргө да? Үй бүлөгө көмөк деген потребительдер бар, бир 97 000 абоненттин тегерегинде. Аны ким тактап берет? Кайсы критерий менен ошол? Муну соцзащитанын списоги менен беребиз. Ооба. Анан анда калган жалпы калкка 2 сом 16 тыйын 700дөн кийин. 80 дедиңизби? 700дөн кийин 2 сом 16 тыйын. 700дөн кийин. Көтөрүлгөнүчү? Жөнөкөй калкка, шаардагы калктарга, шаардын калкына. 700ге чейин 1 сом. 1 сом да. Өнөр жайларга мен 2 сом 87 тыйын. 2 сом 87. 35 тыйынга көтөрүлдү. Муну азыр угуп атат. Түз берүү радиодон ошону элдер калктар так угуш керек да. Анан эми сиз Талабек Умукевич кыйын экенсиз. Буга чейин канча министрлер тариф көтөрөбүз деп келип президенттер тагынан ажаганда сиз көтөрдүңүз. Бака элдер азырынча жакшы эле кабыл алып атат. Элдер түшүнүп атат. Эми орунду жашасаң өлүм ашкыр дегендей кризис болуп атат да. Баарынын акчанын да куну кетти, баарыбыздын куну кетти. Ушул көтөрдүңүз, бирок ушул көтөргөндө баягы салыштырмалуу мурунку жылдага жаап атабы сиздердин? Жок, бүгүнкү күнгө инфляцияга байланыштуу ушундан кичине бүгүнкү күнгө жаппай. Төлөк болобу ушундай? Бүгүнкү күнгө жабыш үчүн 2 сом 38 тыйын болуш керек 1 киловатт саат электр энергия. Качан кыласыздар ошону? Планда качан? Эми жылдан жылга акырындык менен сиз айткандай бул мындай мен ойлойм, бул эми энергия системанын өнүгүшүн эгерде ушу тариф менен кала бергенде бизде анализ бар. Эгерде азыр 3 миллиард киловатт саат электр энергия импорттоп атсак, 26-жылга 7 миллиард киловатт саат импорттоп калабыз. Эгерде ушу бойдон кала берсек. Бул биздин өзүңөр көрүп атасыңар, тариф өзүнчө мындайча айтканда өзүнүн себестоимостуна жетмейинче бизге инвестор да келбейт. Билебиз, азыр мына ушул тариф маселесин карап, мындайча айтканда тариф кичине бизде электр энергияны чыгарып аткан компанияларга мындай жардам болгон сыяктуу кылып атабыз, бирок бул да бизге эми болгону 2,5 миллиард сом акча түшөт момунданчы көтөргөндөн кийин. Бир эле трансформатор бизде 800 миллион доллардын тегерегинде турат азыр бир трансформатор. Туура түшүнөбүз, ушул биздин тариф төмөн болгону байланыштуу инвестор келбей атат да, ГЭСке урганга такыр пайдасы жок да, ошон үчүн биз канчалык жеңилдетип берген менен бизнесмен акчасын санайт экен да. Ошон үчүн тариф көбөйсө бизге инвестор да келмек да. Бул эми закон ченемдүү да. Биз калай ошо барыш керек. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Кунусбек Кушалиевичте. Рахмат, урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу кесиптештер, урматтуу биздин энергия сектор кызматкерлеринин кызматкерлери.
Birinci sorum. Çakan GES'teki jana korrupsiyonеризм ne oldu bizdeki? Kayakta hazır? Jana взятка откат алган. Ал бүгүн следствие жүрүп атат, жумуштан бошотулган. Бошотулган mı? Tamam keç. Biz ушул Чакан GES'ти барып колдоп берели деп мына Нурлан мырза да отурат. Biz барып ушул жерде баарыбыз кош колдоп барып силердин ичиңерде анда ириген жылан көп экен да. Biz биякта кредит болсо кредит алып берели, генерацияны көбөйтүш керек деп жанталашып атабыз. Ичиңерде дагы көп экен да анда. А сиз кайсы жерге гарантия бере аласыз? Могул жерде жок деп бере аласызбы? Ушул өзүңүздүн структураңыздагы подразделениянын бардыгына. Вот, допустим, мына азыр Камбар-Ата 1, Камбар-Ата 2 башталып атат. Камбар-Ата 2-нин экинчи агрегаты башталып атат. Туурабы? Камбар-Ата 1 грандиозный проект башталып атат. Сизде кайсы жерде мындай бир анализ кылып, мына жерде болбойт, мындай откат деген болбойт, мындай жейбиз деген болбойт деп мындай предварительный анализдер барбы? Кундузбек Ошолович, эми анализ деген күнү дагы эми пенде экенбиз да. Ал эч ким ага гарантия бере албайт го дейм. Кантип беребиз? Жок, мындай. Сизге айтып коеюн мен. Bizde enerji sektörünün hizmetkarları ушунча жылдан бери допустим биздин региондогу Камбар-Ата 2-нин экинчи агрегатын куруп аткандагы иштеген кызматкерлердин состояниясын бүгүнкү күндөгү жакшы билебиз. Ага чейинки иштеген сектордогу кызматкерлердин баардыгынын акыбалдарын жакшы билебиз. Ошондуктан муну сиз чечкиндүү кадамдарга барышыңыз керек. Анча-мынча коммерсант кызматкерлериңиз бар сиздикичи. Мен муну сизге так айтып берем. Өзүңүздүн структуралык подразделениеңиздагы электроэнергия тиешеси жок адамдар баш иштеп атканын мен айтып берем сизгечи. Буга чечкиндүү чараларга барышыңыз керек. Бу жерде тууган, дош, тамыр деген, куда сөк дегенде токтотпосок, бул биздин жегенибиз жеген, ошондо мына ушуну айтып атабыз да, пенде дегенде ошондо айтсаңыз болот да. Мына мен да пенде экенмин, тигин сөзүн угуп койдум эле, мына коюп койдум эле, бул жеп коюпту депчи. Мунун бардыгы өзүңүздүн аракет кылып аткан ишиңиздин бардыгына тоскоолдуктарды үйүп атасыз да. Бул кыргыз элине жасап аткан ишиңизге жакшы иш кылып берели деп мына азыр элибизде туура чын менен кабыл алып атат, көтөрүлүү светтин баасын көтөрүү боюнча, электроэнергиянын баасын көтөрүү боюнча. Ошону бир карым майды бир кумалак чиритет деп мына Чакан GES'теги жана откат алгандар бул чет эле. Коммерческий потеряны деген практически жок кылыш керек. Ошон үчүн жана сизге умный счетчиктерди макул деп колдоп берип атабыз. Мына кесиптештердин баардыгы күбө, жалпы депутатский корпус баардыгы күбө буга. Ошондуктан ушул жака көңүл буруңуз. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселе, Токтогул КЭСиндеги экинчи агрегаттын срок завершениясы качан? Канча болот? Ноябрга деп атабыз. 1 мартта башталган биздин контрактный соглашение боюнча биз 1 мартта бошотуп беришибиз керек эле. Биз өзүбүздүн милдеттенмебизди аткардык. 22 февралдан баштап өчүргөнбүз. 1 мартта өткөрүп бердик. 1 ноябрга деп атабыз да. Бирок былтыркыга салыштырмалуу быйыл кыймыл кичине астыда да. Жакшы. Биз баягы 4-чү агрегатты баштаганда дагы 2 жыл сапозаниемге киргенбиз жумушка, билесиз да аны? Прекрасно. Бул жерде андай болбойбу? 2-чи агрегатка. Жок, Кудай сактасын, бүгүн биринчи бул баягы 4-чү агрегаттан кийин 2-чи агрегатты баштаардан мурун полностью оборудованиясын 100% алып келдирип, полностью контракт боюнча перекличка кылып, бүт оборудованиясын. Анан ошондон кийин гана бердик да, бүт азыркы күндө 2-чи агрегаттын оборудованиясынын баары Токтогул КЭСинин складында турат. Бизде Кудай эле сактап атат, Таламыкеч. Былтыр 4-чү агрегат кирбей калгандабы? Жана суукта бир Кудай билет эмне болорубуздучу. Ошондуктан мына 2-чи агрегатка да көңүлдү жакшы бургула. Жана өзүң айткандай тийиштүү шаймандардын баардыгын убагында алып келе турган кылып жанагындай статорго окшоп келгенден кийин кайра аныбызды ат басып кетип анан иштебей калып да бир нерсебиз.
ошолордун баарын жактап көңүл бургула. И последнее. Бүгүнкү күндө энергия секторунун карызы канча мамлекет астында? Энергия секторунун карызы 137 миллиард. 137 миллиард. Муну эми жөнөкөй элдер түшүнбөшү мүмкүн. Мамлекеттин астында, мамлекеттин өзүнүн кол астында иштеген организация кандай карыз болушу мүмкүн деп ойлошу мүмкүн да. Бул сиздердин жанагы алып аткан кредиттериңин баардыгы ушул жака кирген, туурабы? Жана сиз айтып кеттиңиз. Тариф саясатынын көбүнчө ушунун кесепетинен болгон да. Эми сиз муну мындай түшүндүрүшүңүз керек да. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич мына ушуга чейинки көтөрүлбөгөн миллиард. Ушуга чейин көтөрүлбөгөн айлык акыларды, пенсия пособиелерди Кудайга шүгүр көтөрүп берди. Азыр элдердин жашоосу бир аз да болсо жеңилдеп калды мурункудан, туурабы? Бул экинчи маселе. За счет того, пока мындай да камчыны чапканда дагы кайра печенье берсең дагы мындай ыраазы болуш керек да. Кнуты и пряники дегенчи. Пока айлыкты пенсияны көтөрбөй туруп анан кийин эле жана светти көтөрөбүз дегенге туура эмес болчу, ошондон бул туура саясат кетти. Айлык пособияны көтөрдүк. И соответственно азыр эми азыраак болсо да электр көтөрбөсөк болбойт деп. Туурабы? Ошондуктан кийинкиге мына азыр көтөрө берет экен дебей, көтөрө берсек эл макул боло берет экен дебей, соответственно ошолордун баардыгын учет этиш керек. Элдердин айлыгын көтөрүү менен, пенсия пособияны көтөрүү менен анан дагы бир эс көтөрсөңөр болот. Ушул предварительный анализ барбы? Жанагы кымбаттатып аткан бааңардын пайдасы тиеби погашениеге? Мен дагы кайталап кетейин. Бул сөзсүз түрдө баягы 100% пайдасы тийбесе дагы пайдасы тиет. 2,5 миллиарддын тегерегинде акча көбүрөөк чогулат да. Анан жана сиз айтып аткан туура көтөрүп атасыз. Бул биз дагы ошол биздин элдин баягы мындайча айтканда чөнтөгүнө катуу мындай бир сокку болбосун деп ошон үчүн азыр бүгүнкү күнгө эгерде биздин тарифный политика менен алганда бүгүнкү жылы, ушул жылы 23 жылы электр энергия 1 сом эмес, 1 сом 40 тыйын турмакта. Инфляция менен көтөрүп келгенде. Биз ошого карабастан мына болгону 13,9% инфляцияны алып эле ошону 1 сомго коштук да, ошондо 23 тыйын. Анан өзүңөр көргөндөй калган эң эле көп колдонгону 700 киловаттан кийин жана электр энергия, аны ошо бойдон 2 сом 16 тыйындан бойдон калтырдык да. Аны биздин калктын бүгүнкү күндөгү мындайча айтканда баягы жашоо турмушундагы караштырып атабыз. Башкалар дагы кымбаттап атат, ошолорго карап анан жанагы сиз көтөрүп кеткен айлык маянасы, пенсия маянасынын баарын тең анализдеп туруп анан ушул тарифке токтодук да. Мен айтып атканым сиздерге ушул жөнөкөй эле бааны көтөрүп коюп эле элдер макул болот экен дебешиңер керек да. Бул саясатты силер ушул мындай алдын ала анализди кылышыңар керек. Элдерге биринчи шартты түзүп берип, анан кийин бааны көтөрүп берсеңер болот. Биринчиден, экинчиден, эми мына жана айтып кеттиңиз өзүңүз дагы, свет бул товар, электр энергия, туурабы? Мен электр энергия төлөп атамыз, значит менин үйүмдө свет болуш керек. Это остальные ваши проблемы. Менин үйүмдө свет өчпөш керек деген түшүнүк бар да элдечи. Ошондуктан быйыл азыр мына кыш дагы суук өтүп кетти, биз бир аз эс алып калдык, кыштан чыгып алдык депчи. Готов ранним летом. Азыртадан баштап кайра кышкыны ойлош керек, кышты ойлош керек. Былтыр мына прогноз кылабыз, прогноз погода берип атат, кыш жылуу болот дедик эле. Бир ай суук жакшы эле болду го. Өзүңө да дефицит болду. Ошон үчүн ушулардын баардыгын азыртан баштап даярдангыла. Токтогул КЭСтин экинчи агрегатындагы өзүңүз дыккат көңүлдө караңыз. И мына жаңырылып аткан Камбар ата 2-нин экинчи агрегаты боюнча дагы, Камбар ата 1 боюнча дагы. Өзүңүз такай көңүл албасаңыз болбойт мынча. Мен сизге бекер маселе айткан жокмун. Араңарда отурат. Иштеп аткан кызматкерлер бар. Мен тайкым эле, мен тууганым эле, мен мурда иштеген кесиптештерим эле келе берсин иштеп турсун, эптеп үйрөнүп кетет да. Бизде жакшы үйрөнүп кетет да, анан жакшы бала деген кызмат жок. Аны токтотушубуз керек. Куда сөөк деген токтотуш керек.
тага жейин деген токтотуш керек. İştey turgan bolsa, çestik ola. İştebe turgan bolsa, tiyişti жообун берип туруп, жолуна салыш керек. Жана бизде жакшы сөз бар го. Тиги барып жейм деп анан жана бесплатный гостиницага кирип кетпей, лучше бошоп эле алып эле өзүң оокатыңды кылчы дегендейчи. Мына ошол жанагы келгенде атка алып атканда дагы ойлогон, мен кыйрат берем, мен бардыгын бүтүрөм депчи. В итоге мына баарыңарга көй жаап кетти. А ким гарантия берет азыр? Анын ичинде сиз да жок экениңизге, же сиздин орун басарыңыз жок экенине, ошолар менен бөлүшөбүз дегендерине. А тем более тиги чакан кесиптин директору. Ошондуктан ар бир нерсеге шипитин реакция болуш керек. Анан биз пенде экенбиз деп коюп жүрө берсек анда болбойт мындай иштеген. Рахмат. Рахматында урматтуу депутаттар, тарифтер боюнча маалымат уктуңуздар. Анда күн тартибинде маселелерге өтсөк. Биринчи маселе 2023 жылдын 31 январында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы электр энергетика секторунун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору демилгечи Кыргыз Республикасы министр кабинет төрагасы, баяндамачы Кыргыз Республикасы энергетика министри Ибраев Талайбек Умукеевич. Талайбек Умукеевич, анда канча убакыт сизге жетиштүү болот? 1-2 мүнөт болсо. Урматтуу Азбек Атакөзүевич, урматтуу депутаттар, сиздерге белгилүү болгондой, кечиресиз, бул жакка чыгып албайсызбы, Талайбек Умукеевич? Анда келиңиз. Урматтуу депутаттар, урматтуу Азбек Атакөзүевич, сиздерге белгилүү болгондой, электр энергетика секторунун модернизация жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун колдоо үчүн Бирдиктүү донордун трасттык фондунун каражаттарынын администратору катары эл аралык өнүктүрүү реконструкция банкынын эл аралык өнүктүрүү ассоциация тарабынан экономика боюнча Швейцариянын мамлекеттик секретариаты каражатынан жалпысы 8 миллион АКШ доллар, анын ичинде 3 миллион АКШ доллар суммасында каражат алуу боюнча келишимге гранттык макулдашууну карооңузга сунуштайм. Бул долбоор боюнча өзүңөр өткөндө колдоп бергенсиңер, 50 миллион доллар, 25 миллиону грант, 25 кредит болгон. Ошонун ичинде 8 миллион доллары дагы гранттык система бар. Ошонун азыр 3 миллионун берип атат. 5 миллионун анан кийин дагы силердин карооңуздарга алып келебиз. Азыр ушул 3 транш менен бөлүп берет. Бул грантты биринчи 3 миллион, анан 2,5 миллион, анан 2,5 миллион. Бул 3 миллион грант барлыгы тең жана Аскуя счетчикке кетет да, жана 600 миң счетчиктин. Ошондой счетчиктерди сатып алганга кетет да. Ошону колдоп бериңиздерди суранам. Бул 3 миллиондун баары тең грант. Болду? Анда урматтуу депутаттар, суроо жооп. Суроо барбы? Мен өткөндө колдоп бергенбиз, анан билем, сизде суроо барбы? Бул маселени караганбыз. Каралганда маселе, бирок азыр уже силердин макулдашуудан кийин распоряжение чыгат да, анан ошо акчаны алып колдоно баштайбыз. Бул 3 миллион грант бекер акча да, мындайча. Кыска анда сизге Самдык кожодо сөз. Талайбек Умукеевич, ооба мына азыр дагы биздин урматтуу депутаттарыбыз айтып атат, алып келип атасыңар, колдоп берип атабыз, деп эле атабыз, бирок ошол колдоп берип атканыбыз кумга сиңген суудай жоголуп кетпеш керек да. Ошонун дагы эртең майнабы болуш керек да. Ар бир нерсенин жыйынтыгы болуш керек да. Сиз азыр депутат Кунузбек Кошалиевич суроо берсе, мисалы коррупция болбойбу дегенге кепил бере аласызбы десе, пендечилик дейбиз да, эми бул пендебиз да деп атасыз. Кандай жооп бул? Пенделик менен мыйзам экөөнүн ортосунда айырма барбы же жокпу? Жок, мен мындайча айтканда
эч Бул эмне, жей беребиз деген эч сөзбү ким- же урдай беребиз деген Жок, сөзбү? эч ким гарантия бере албайт. Мен эртең 16.000 Сиз макул эч кимге гарантия бере албайт экенсиз. Өзүңүзгө гарантия бере аласызбы? өзүмө гарантия бере алам. Пендечиликке салбайсыз сиз. Жок. Мисалы азыр могу 3 миллиондун гранттыкы счетчиктерге келет деп атасыз, Жалаң ошол счетчиктер алынабы? 3 миллион грантка жалаң счетчик алынат. Мунун көзөмөлү кимде болот? Ким көзөмөлдөйт? Көзөмөл Министерство энергетики көзөмөлдөйт. Аткаруучу национальный электрический сеть болот. Кайсыл жерлерге коюлган, баары коюлгандыгы тууралуу анык так маалыматты ала аласыңарбы? Кайра бизге келеби? Бүгүнкү күндө кайсы районго канча счетчик 3 фазалы, 1 фазалы амперажына чейин бөлүнүп берилген. Ошого карата азыр бүт 6 област тең акыбат кылганга аракет кылабыз. Ошондо энерго сектордун карызы 137 миллиард дебедикпи? Бул дагы ошонун үстүнө кошулабы? Жок, ал Жок, гранттан кийинкиси, бул баары Жок, грант. бул азыр ошол 137 миллиарддын баары тең өткөндө өзүңөр колдоп бергенсиңер. Бул деген капитализация болуп 137 миллиардты азыр Минфин алып кетип атат, акчанын полностью карызды. Биз азыр бул жаңы кредит болот. Бул кредиттин баары могу азыр бүгүнкү күнгө берилип аткан кредиттин азыркы силер айтып аткан насыянын мөөнөтү 15 жыл, мындайча айтканда, жеңилдетилгени 4 жыл, 4 жылдан кийин анан төлөй баштайбыз. Талай Омкевич, мен бир эле так сурап атам. 137 миллиарддын үстүнө кошулабы же кошулбайбы? Кошулбайт. Кантип кошулбайт? 137 миллиардты капитализация кылып, 3 жылга Минфинге өткөрүп берип атабыз. Бизде 137 миллиард деген карыз болбойт азыр энерго секторунда. Ошондо муну Минфин төлөйбү? Ооба. Руслан Сатылганович, жооп берсеңиз, кандай болуп өтүп атат сиздерге? 137 миллиард. 3 жылга бөлүнүп өтүп атат да. Чындыгында 137 миллиард энергетика министрлиги, финансы министрлигинин алдында карызы бар. Ошону биз баягы этап кылып туруп, ошо өзүбүз капиталга кирип атабыз, финансы министрлиги. Быйылкыга бир 10 миллиард же так суммамды эсимде жок азыр. Бир 10 миллиардтан ашык. 11 миллиард, 11 миллиардка анан 55 миллиардтан кетет калган. Ошондо аны этап кылып биз ошо сумманы өзүбүз капитал болуп кирип атабыз да, финансы министрлиги. Рахмат, мен айтайын дегеним, ушул баары коюлгандан кийин дагы комитеттен отчеттор болуш керек деп ойлойм мен. Кайерге коюлду, кандай коюлду, кайсыл райондорго канча коюлду, ошонун баары так, ачык, прозрачный маалымат берилеби, берилбейби? Сөзсүз түрдө берилет, бир коюлгандан кийин эле эмес, биз азыр коюп баштаганда айма-ай информация берип турганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Рахмат, анда урматтуу депутаттар. Корутундуу комитеттин корутундусун окуп койсом, комитет төмөнкүдө корутундуга келди. 2023 жылдын 31 январда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине жиберилсин. Комитеттин корутундусунун долбоорун добуш коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Анда урматтуу депутаттар, экинчи маселеге өтсөк. Экинчи маселе 2023 жылдын 3 мартында Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы Чакангес ачык акционердик коому менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда гранттык макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдын долбоору эмиргечи Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев Талабек Омикевич. Урматтуу Талабек Омикевич, канча убакыт сизге жетиштүү болот? 3 мүнөт эле. 3 мүнөт, анда баштай берсеңиз болот. Урматтуу Азбек Атакозович, урматтуу депутаттар,
сиздердин карооңуздарга бүгүн 23-жылдын 3-мартында Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда кредиттик макулдашууну долбоорун Лебединовка ГЭС реконструкциялоо боюнча жана Кыргыз Республикасынын Чакан ГЭС ачык акционердик коому менен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашуу ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун жактыруу үчүн алып келип турабыз. Реконструкциялоо жөнүндө долбоордун жалпы наркы 13,8 миллион доллар, 13 миллион 800 миң евро түзөт. Ал төмөнгүдөй каржыланат. Кыргыз Республикасы суверендик кредит түрүндө 8,8 миллион евросы бул кредит, гранты 5 миллион евро бул грант. Насыянын мөөнөтү 15 жыл, анын ичинде жеңилдетилгени 4 жыл, пайыздык жен 1, насыя берүү үчүн бир жолку комиссиясы 1%, каражаттарды резервтөө үчүн комиссия 0,5%. ГЭСтин бардык чыгымдарын жабуу үчүн зарыл болгон алдын ала тариф 1 киловатт үчүн 3 сом 28 сомду түзүшү керек. Бирок Лебединовка ГЭСи Чакан ГЭС акционердин коомунун өндүрүштүк бөлүмү болгондуктан ал кредитке байланыштуу чыгашалар Чакан ГЭС акционердик коомунун жалпы бюджетинин эсебинен жөнгө салынат. Европалык банктын стандарттык шарттары 3-бөлүмүнүн 5-пунктуна ылайык макулдашуулардын күчүнө кириши үчүн аларга кол коюлгандан кийин 60 күн каралган. Көрсөтүлгөн датанын кийин макулдашуулар күчүнө кирбеген учурда мөөнөтү өткөн күндөр үчүн айыптар берилген каржылоонун суммасы жылдык 0,5%ды түзөт. Мындан 150 күн өткөндөн кийин донор долбоордук каржылоо жөнүндө өзүнүн чечимин кайра албайт. Кредиттик келишим 5.03 бөлүмдөрү. Урматтуу Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын энергетика министри сунуштап жаткан Европалык банк менен Кыргыз Республиканын ортосунда макулдашууну жактырууга сунуштайбыз. Өзүңөр өткөндө выездной комиссия барып көрүп келгенсиңер, ошол Лебединовка ГЭСинин реконструкциялоо боюнча. Бул өзүң кыскача токтолуп кетсем, 43-жылдан 48-жылга чейин курулган маалы ГЭС болчу да, биринчи ГЭСтердин бири. Болду? Ооба. Анда урматтуу депутаттар, эми өткөндө биз барып жакындан таанышып келгенбиз, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анда сөз Кунузбек Кошалиевич сөз сурап атат, сизде сөз. Меники, урматтуу депутаттар, меники колдоо иретинде айтып коеюн деп атам. Жана мен бекер айтып кеткен жокмун сизге, Талап Эмкеевич. Нурлан мырза сизге да тийиштүү. Башталбай айтып, кат-катыңар кетип атат да, ошон үчүн айтып атканым. Өзүңөрдүн жашоо турмушуңардан эле, өзүңөрдүн келечегиңерден эле ушул мына ак чартыкпы. Айтып атат, деп атат, баарыңар под колпаком, под наблюдением отурасыңар деп айтып атса деле болбой эле карай. Это здесь сидят всем касается, и НЭСКО касается, и что-то я вижу, нарын ГЭС отурат биякта, мен булардын баардыгын айтып кетердим ушунучу. Суу ичсеңер дагы мындай мамлекеттик иштеп бергилечи. Токтоткулачы деген сөзгө мындай бир. Талап Эмкеевич, мына профилактический работалардын баардыгын, иштердин баардыгын өзүңүздүн кызматкерлериңиз арасында көбүрөөк жүргүзүңүз. Бул сизге эч кандай мен кылган жокмун, пендешилик кылып атат деген сөзүңүзгө мен кошула албайм. Сиз көбүрөөк иштешиңиз керек. Уктабасаңыз эми онда менен отуруп дагы чуркап иштешиңиз керек болуп калды. Орун басарларыңыздын баардыгын период гнать надо на работу всех. Рахмат. Анда урматтуу депутат Самбек Кожодо сөз. Меники суроо деле эмес, айтып коеюн деп атам да. Мына азыр дагы биз 13 миллион 800 миң евро алып атабыз, туурабы? Туура. Мунун 5 миллиону грант, 8 миллиону кредит, туурабы? Ооба, туура. Мына дагы деле алып атабыз. Биз энергетика тармагына дагы деле кредитти алып атабыз. 137 миллиардтын азыр ал башка, бул башка дегенде эл
же биз же башка бирөөлөр бул башка экен, берки карызыбыз жоюлуп кеткен турбайбы деп түшүнбөш керек. Аны бул жака өткөрүп берген күндө деле ал мамлекеттин карызы бойдон калып атат да, туурабы? Мамлекет төлөйбүз да биз, туурабы? Төлөйбүз ооба. Биз Руслан Сатылганович, төлөйбүз да, туурабы? Муну дагы төлөйбүз да биз. Энергия сектор төлөйт да. Энергия сектор бизге төлөйт, биз Төлөйбүз. Ошол нерсени бекер алып аткандай болбойлу деп атам. Бул нерсе мына бүгүн дагы карыз алып атабыз. Бүгүн дагы биз ушуну колдоп, эртең мунун дагы акыбети болушу керек. Канча мөөнөтү канча болду дедиңиз азыр? Канча 8 миллион кредит канча убакытта төлөп бүтүшүбүз керек эле? Бул насыянын мөөнөтү 15 жыл. 15 жыл. 4 жылдан кийин төлөйбүз. 15 жыл экен. 15 жыл. Төлөп бүтөбүзбү ушуну? Жетишебизби? Сөзсүз түрдө төлөйбүз. Төлөй алабызбы? Биз эмелер боюнча, кредиттер боюнча эч кандай маселе койбошубуз керек. Муну төлөбөсөк пеня штрафы кетет да. Анда Руслан Сатылганович, сиз жооп бериңизчи. Бул убакка чейинки алынган кредиттер мөөнөтүнөн өтүп кетип, төлөй албай калган энергетика тармагында эмелер болду беле, учурлар? Барбы же жокпу? Кредит боюнча бизде Мен азыр эмеден сурап атам. Руслан Сатылгановичтен. 137 миллиардты сурап атасыз да, кээ бир кредиттерди. Мындай Так жооп бериңиз, себеби маалымат бар. Азыр жанында жок, бирок 1-2-3 жолу болгон. Болгон, туурабы? Реструктуризация кылганбыз да. Төлөй албай калганбыз, кечиккенбиз. Жок, реструктуризация кылганбыз. Булар төлөйт, бирок убагын көбөйткөнбүз да. Мисалы 15 жыл болсо, бир 17 жылга, 20 жылга. Мөөнөтүн дагы узартканбыз. Ошол мөөнөтүн узартканда канча пайыз кошулган дагы карыздарыбызга? Узарган мөөнөт үчүн. Азыр өзүм так маалыматым жок экен, бирок пайыз кошулат. Пайыз кошулат да, туурабы? Энергетика тармагына кошулат. Пайыз кошулат. Биз муну мөөнөттү узартып койгонубуз менен сөзсүз пайыздар кошулуп атат. Могу жерде да жазылып турат. Эгер биз азыр 15 жыл ичинде төлөй албай, 15 жылды 18 жылга дагы узарта турган болсок, канча пайыз кошулат Талгат Мкеич? 1%тен кете берет. Жок, 1%тен кетпейт. Мына көрдүңөрбү, биз билбейбиз. Кечиккенин айтып атасыңарбы? Убакытты созгондо деп атам. 15 жылды 18 жылга кылып койсо, канча пайыз болуптан кошулат дагы? Уруксат болобу? Уруксат берсеңиз. Жок, азыр Талгат Мкеич жооп берсинчи. Канча пайыз кошулат? Билесизби? Мына энергетика министрисиз. 0,5%дан кетет го, по-моему. Кетет гобу же кетеби? Комиссия 0,5%. Сиз жооп бериңизчи. Жок, Европа өнүктүү банкынын мисалы энергетика тармагы төлөөсү биз төлөйбүз, финансы министрлиги. Биз муну мөөнөтүнөн эч качан узартпайбыз. Европа өнүктүрүү банкынын алдында. Ал эми энергетика тармагын биз ичинде сүйлөшүп алабыз да. Биздин өзүнчө пайыздары бар. Руслан Сатылганович, мына сиз азыр дагы айтып атасыз. Мына жок, биз төлөйбүз деп Талгат Мкеич дагы айтып атат да. Биз ушул нерсени так эле айтып коелучу, туугандар. Биз бакшы эмеспиз же бүбү эмеспиз да. Алдын ала билгендейчи, бул карыз. Мына жанагы сиздер узарткан 2-3 нерсе дагы ошол жылы узарбады беле, узартылган. Ошону деле убагында алып атканда узарбайт. Биз төлөйбүз, сопсонун төлөйбүз деп алынганда. Туурабы? Азыр деле ошону азыр дагы кайталап айтып атабыз да. Биз дагы деле төлөйбүз, узартпайбыз деп атабыз. Туугандар, мына могул жерде дагы жазылып турат. Талгат Мкеич, ушуну жакшылап дагы карап коюңуз. Көрсөтүлгөн дата так жазылып турат. Көрсөтүлгөн датадан кийин макулдашуулар күчүнө кирбеген учурда мөөнөткө өткөн күндөр үчүн айыптар берилген каржылоонун суммасынан жылдык 0,5%ды түзөт. Туурабы? Мында 150 күн өткөндөн кийин донор долбоорлорду каржылоо жөнүндө өзүнүн чечимин кайра карай алат деп турат. Кредиттик келишимдин 5.03 бөлүмүндө. Туурабы? Ушул жазылып турабы? Барбы ушул? Бар. Могу бизге берилген убакыт бар. Бул келишим ошол күнгө чейин түзүлүш керек деп атат да. Биз ошону ратификация өткөрүп, эменин Кабминдин распоряжениясын чыгарып, контрактный соглашение өтүшүбүз керек да.
ошол күн жөнүндө. Ошону айтып атам, ошол мына келишим келатканда ушундан кечиксек дагы ушундай пайыздар бар да. Бүгүнкү күндө убагы менен эле келатабыз биз. Ооба, убагы менен келатабыз. Бирок мындан кийинки 15 жылда айтып атам мен. 15 жылдан кийин не болорубузду айтып атам. Ошол учурда кантебиз дегенди сурап атам да. Эми албетте төлөгөнгө төлөп ушуну кутулуп, могул жерде ГЭСтерибиз курулуп кетсе бул жакшы нерсе. Болгону ошону убагында төлөйлү. Жакшылап аракет кылалы. Дагы бирөөлөрдүн чөнтөктөрүнө кирип кетпесин деген маселелер бар. Кулак кагыш. Бүгүн айтылып аткан сөз сөзсүз эртең башкача өңүттөргө бурулуп атат. Аны сокурга көз бүткөндөй көрүнүп атат. Бүгүн ар бир тармактарда мына конверттеп акча алган коррупционерлер көрүнүп атса дагы көрмөксөнгө салгысы келгендер да бар. Силердин араңарда да бар. Ошон үчүн айтылып атат бул нерсе. Бул элдин акчасы, эртеңки келечектин мойнуна илине турган карыз. Биз ушуну карыз, келечектин карызы деп эле айтышыбыз керек. 137 миллиардыбыз бар, дагы алып атабыз. Ошон үчүн ушул тармакты, энергетика тармагы менен биздин эң көп кредит алган Минтранс турабы? Турабы? Эки тармак. Ушулар эртең мына кандай пайдасын көрсөтүп атат? Жакшырып атабы ушул эки тармак деген солдойгон бир соол жаралат да, турабы? Биз алып эле атабыз, бирок эртең акыбалыбыз кандай болот? Эмнеге барып кептелебиз? Төрөлө элек балдарыбыздын мойнуна карыз үйүп аткан жокпузбу деген соолдор жаралат. Биз ошон үчүн азыр эртерээк айтып коелу деп атабыз. 15 жыл болсо дагы. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз Марат Молдонович. Саламатсыздарбы? Талгат Мукеевич, азыр мына Мирлан Самуй кожо коллегам бир жагы туура эле айтып атат. Азыр бизде многу албасак да болбойт, туурабы бул акчаларды көрүп келбедикпи? Там ГЭСти оңдош керек, реконструкция кылыш керек, баягы жана немецкий связтика менен турат го кээ бир материалдар 40-жылдагы немелер. Буну оңдош керек, жасаш керек. Бирок эң негизгиси азыр мына бир силерде неме барбы? Мына алып атабыз, туура баары керек, кылыш керек, бирок келечекте бир мондой проектлер барбы? Мончо жылдын ичинде бизде Кыргыз мамлекети уже 30 жылдан бери жүрүк да мен уга элекмин. Мончо жылда мончо акча каражаттарыбыз дагы алайык кредитмей, но ушудан бир энергетический безопасностьтен чыгып кетебиз деген бир максаттар, немелер барбы бизде вообще? Марат Молдонович, биз тариф саясатын электр энергия чыккан электр энергиянын өзүнүн баасына чыкмайынча мында кошумча каражаттар дайыма керек боло берет да бизге. Эми туура го, баасына чыкмайынча деп жана тарифти көтөрүш керек деп атырсыз да. Аны эми көтөрүш керек однозначно, эми кичинеден. Бирок негизи бизде бүт баары бар да, мына гидроэлектростанцияларды куруп койсок, возможно, Кыргызга свет бекер деле берсе болот, арабтарда. Кандай дейсиң, нефтин бекер берип атпайбы? Барсаң аларды эртеден кечке чейин машиналар күйүп турат дейт. Мен айтып атканым азыр мына Камбарата бир туру, жана баягы кече сиздин орун басарыңыз келип айтып кетти, жанагы Кара кече ТЭЦ деп, ушулардын баарын бир план түзүп алып, бир хотя бы 5-летний, 10-летний план кылып туруп анан ушуга бир акча каражатын алып коркпой элечи. Эми сиз да билем, иштеп атасыз, чапкылап атасыз. Эми бизди, конечно, айтышыбыз керек депутат болгондон кийин. Но тем не менее, ушуга бир пландарды түзүп туруп, кийин 10 жылдан кийин сиз болосузбу министр, же алда next начальник Жашков, ал болобу министр, же дагы бирөө болобу министр, ушулардын баары сиз ушуну бир коюп кетсеңиз, четко кылып туруп. Анан бизде эл да билет эле да, Кудай буйрса, 10 жылдан кийин бизде электрический безопасность болбойт. Казактан, Өзбектен карыз калбайбыз. Алган акчаларыбыздын баары бир эсе эмес, эки эсе кылып керек болсо кутулуп коебуз да, эл уверенный отурса аябай сонун болмок да. Биз ошого качан жетебиз, ушундай сөздөрдү качан угабыз? Вот ошону мен уккум келип атат да. Эми бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей, мисалы үчүн 2009-жылы Камбарата 2 агрегаты 120 мегаватт курулуп берилсе, ошондон бери мисалы үчүн 1 мегаватт гидроэлектростанция курулган жок. Азыр бүгүнкү күндө мына кече эле биз командировкага барып келдик. Мына дүйнөлүк банк колдойбуз, Камбарата 1 ГЭСин колдойбуз деп, мурун 2 миллион доллар актуализация ТЭУга бөлүп берсе, азыр 4 миллион бөлүп берди. 4 миллион доллар мына актуализация бөлүп берди. Ошонун ичинде 2 миллиону грант, 2 миллиону кредит. Андан тышкары 42 миллион долларды ушул эмеге малый ГЭСтерге бөлүп берди. 35 миң долларын реконструкция подстанция жана
вие солнечный станция, ветряной станцияларды кошконго биздин подстанцияларга кошумча оборудованияга кошуп берди. Ошонун 12 миллионун возобновляемый источник электроэнергии деп берди. То есть 84 миллион 200 миң доллар 5% 50 жыл эмеси менен сурогу менен бөлүп берип атат да. То есть бүгүнкү күндө мына силердин тариф саясатыңар жүрүп атат. Мамлекетте жүрүп аткан саясат энергетикага бөлүнгөн мына президентиңер баш болуп көңүл бөлүп атат деген саясат менен бүгүнкү күндө бизге ошол акчаны бөлүп берип атат. Камбар ата биргесинин мисалы ошол 4 миллиардтын тегерегинде акча кетет. Ошонун кошумча кылып биз баштап берели деп атат. Акча салым кошолу деп. Анан жана баары келип эле айта берсе азыр албаганга аргас болуп атабыз, өзүңөр көрүп атасыз. Мореке ушул Лебединовкада чыккан кестин 1 киловатт сааты 3 сом 28 тиын болсо, аны биз мына эртең 1 сомдон эле сатып атабыз. Ошондо 2 сом эмени 28 тиынды субсидия кылып атабыз да. Ошон үчүн мына жылыга бизге Минфин 9 миллиардка жакын субсидия берип атат. Чыккан жылуулугубуз 3 миң 4 миңдин тегерегинде болуп атса, биз араң 1200 сомдон сатып атабыз. Ошентип субсидия менен элдин баягы чөнтөгүн эметпейли, эл кыйналбасын деп эле келет да. Же болбосо энергетика азыр кошуна мамлекеттерде эмнеге развитие бар? Алардын баасы деңгээлинде ошол чыккан электр энергиянын затратын жаап атат. Ошон үчүн алар өнүгүп атат. А биздики өзүңөр көрүп атасыңар, канча жылдан бери турган 10-чу жылы көтөрүлдүк эле 7 тиынга. Ошондон бери турабыз мына. Азыр болгон 23 тиынга көтөрүп атабыз. Ушинтип астыга жылалы деген бизде деле стратегия бар, Кудай буйрса. Ошол банктарга, донорлорго могу акча бергендин натыйжасы биз ошо стратегиябызды алып барып көргөзгөндөн алар окуп көрүп туруп анан планыңар бар экен, жылышыңар болот экен дегендей кылып, Кудай буйрса мен ойлойм бир 5 жылдын ичинде биз ичине өзүбүздүн электр энергияны камсыз кылганга жетишип калабыз да. Мына бүгүнкү күндө Камбар ата экини Кундуз Кошалиев сиз жакшы билесиз. 14-жылдан бери турган оокат болчу. Мына Камбар ата 2 мына кече 12-синде тендер өттү. 5 компания келип кошулду. Уже азыр бүгүнкү күндө оценка кылып атабыз. Аны жылдырабыз Кудай буйрса. Ошентип мына тиге Куланак кесинде 25-жылы берем деп атат. Ал берилет. Быйыл Токтогул кесин берип койсок, ошондо дагы 60 мегаватт кошулуп калып атат. Бала Сарыгын кесин кошсок 25 мегаватт. Бизде жакшы пландар бар эми. Ошон токтолбой жалпы эле чогуу алып кетели деген ой болуп атат. Биротоло эски кестерибизди, малы кестерибизди реконструкция кылып алалы деп. Туура Талгамукевич, эми сиздей специалист эле жок болуш керек. Бүт бунун баарын тармакты жакшы билесиз да. Мен это к чему говорю? Туура эле айтып атасыз, кылыш керек, алыш керек. Эми жана майдалап ала бербей эме кылчу бир белди бекем бууп туруп, урматтуу президент эле Камбар ата бир дуар жарганда биз да барганбыз, ошондо көргөнбүз. Азыр эме шанс берип атат, вы изучать этип туруп, ушуну бир илгери союз убагында 5 жылдык, 10 жылдык десе эле ушуга чөткө коюп туруп карыз алсаңыз деле болот. Эми сиз жана элге тариф менен жана эмеден чыгып кетем деген бул деле абсурд да. Элдин баары азыр 1 сомго көтөрөсүз, тоже мында ар кандай сөздөр болуп атыр. Буну көтөрүп ал жеткенге чейин көп убакыт бар. Ушунун баарынан бир чыгып кеткенге бир коркпой эле президентибиз менен сүйлөшүп, Кабин менен сүйлөшүп туруп, надо будет Камбар ата бир, еще дагы бир 2-3 гестерди, чоң гестерди салып жиберсеңиз, сиз историяда каласыз атыңыз. Экинчиден бизде электрический безопасность болбойт. Но Казакстанда эле көрбөйсүзбү азыр? Бензиндин баасы биздикинен 2 эсе арзан болот го көп убакта эле. Алар жана нефтини сатат экен, ошо менен эле субсидирует этип туруп неме болуп коет. Бизде сыртка сата турган электр энергия жок болуп атпайбы, өзүбүзгө жетпей атат. Эгерде сиз да жанагы касса тысячага кой берип туруп жана эмелер менен сатылса, абиякта электр энергиясы өзүбүзгө жетип турса, анда элдин деле электр энергиясы арзан болуп, мамлекетте прибыль келмек да. Азыр биз алып атабыз, эптеп жабып кетип атабыз. Ушуну айтып атырмын. Ошондо бир ойлойм да, бир чоң бир глобальный өзгөрүү болуп, бүт эле сиз айтсаңыз, жанагындай кылам деп проектлердин баарын дайындап чыксаңыз, берип атпайбы? Берет кредит, эмне көрбөйт? Коркпой алыш керек да. Куруп салсаң, ошондо отдача болот, жабасың. Азыр биз кредит алып атабыз, анан кыйналып буксовать этип туруп атпайбы бир ордунда? Кантип жылдырып турат эме Татиков. Вот надо 3 жылга жылдырса. А эгерде бизде ошондо хотя бы электро тармагында проблема да болбойт. Любой жерде төлөп турасыңар да. Наоборот, башка мамлекеттерге сатып жардам берсеңиздер болот. Ушуну айтып атырмын. Ошону бир отуруп, бир изучать этип, мына жаш немелериңиз менен бир 10 жылдык программаны бир тауып турандан кийин биз деле жардам беребизби, колдоп беребиз. Эмнеге? Бизде эң негизгиси электр энергия да азыр биякта.
эл деле ошону күтүп атырдык. Ошого бир энергетика тармагында бир экономический ростко бир революция кылып бербейсизби, сонун рост кылып туруп. Ошондо мен ойлойм, бизде мына проблема болбойт. Азыр деле кылып атырсыз, түшүнүп атырсыз, көрүп атырсыз, бүт эскирген. Ошону аракетиңер жасап атсыңар силер. Силерге деле рахмат иштеп атканыңарга. Быйыл деле кыштан аман эсен чыгып кеттик. Но дальше надо ал өзүнчө кетип берсин, анан чоң бир ошо Камбар ата бирде айтып калдыңыз. Коркпой эле акча алып туруп жасаш керек. Ошондо отдача берсең кутуласың. Азыр бир жерден 4 миллиард алсак, эртең төлөй алып атсак, бизге эч ким бербейт да. Буларда кечтер көп. Эми дария позволяет, нарын дарыясы бар. Вот чаткалдагы жана дарыяларга коюп жасап салсак. Вот ушуну сурагым келген да. Сиз жаңа айттыңыз, обязательно тарифке такай бербей, рост экономики, энергетики кылсак, мен ойлойм, ошону кылыңыз эми сиз бекем бул. Марат Молдонович, Кудай буйрса, мен башында келгенде эле айткам, мен жоопкерчиликти алып иштейм деп. Азыр жоопкерчиликти алып саясатты ошол жүргүзүп атабыз. Мурда турган кездердин баарында бүгүнкү күндө меморандумдар кол коюлду. Азыр муну айтыш эртерээк, өзүңөр билесиңер, бизге пока кагаздарын даярдагыча эле бир 6 ай 7 ай өтүп кетет экен. Биз маселеси, жер маселесин да чечип алдык, Кудай буйрса. Инвестиционный фонд зеленой энергетики деп дагы создавать этип алдык. Азыр мындайча айтканда келген инвесторго биз гарантия бере алабыз. Биз сатып алган, НЭСК сатып алган электроэнергияны мына через фондтон төлөйбүз деп. Ошол эле азыр Всемирный банкты биз суранып атабыз. Мисалы үчүн ошол Рагун ГЭСин курганда булар Всемирный банк гарантия алып тур да. Эгерде Рагун ГЭСинен чыккан электроэнергияны сатылбаса, мына биз жооп беребиз деп. Ошондой сыяктуу маселелерди жүргүзүп атабыз. Ошонун вице-президенти мына июндун башында келмей болду биякачы, өзүнүн официальный визити менен. Ошондой иштер жүрүп атат, Марат Молдонович. Кудай буйрса, азыр чоң эле мындайча айтканда энергетикада астыга жылуу болот. Ошондой ой тилектериңиз болуп, жанагындай экономикада, энергетиканы көтөрөм десеңиз, Кудай колдосун сизди. Анан урматтуу президент систем сизди бир ушулардын баарын бүтүргөнчө иштетсе, андай болот да результат. Марат Молдонович, мына өйдө жактан президентибиз колдоп, кабинет министри колдоп атат, министерствонун баары колдоп атат. Мен ойлойм, азыр бүгүнкү күндө мындай иш болгон эмес эч качан. Ошол колдоолор менен азыр бүт иштерди жүргүзөбүз. Мисалы үчүн любой распоряжение, согласование мына бир жуманын ичинде бүтүп атат да, мындайча айтканда. Рахмат, но оны биз колдоп беребиз. Рахмат. Кошумчаңыз барбы? Кошумча. Талап Өңкеевич, азыр Марат Молдонович сурап аткан негизги нерсе стратегиялык планыңар барбы дегенди сурап атат, туурабы? Бар, мен берем сизге. Канча жылдык планы бар? 1 жылдан бери ушуну айтып эле келатабыз да. 1 жыл болду. 1 жылдан ашып барат. 30-жылга чейин стратегия план мындай экен да, мен 30-жылга чейин 7 жылдык планбы ошондо? Азыр биринчи ошол планыбыз бар, андан ары да 35-жыл болуп кете берет да. Бул мындай экен да. Жок, мындай да Талап Өңкеевич, бул 7 жылдык план стратегиялык планга кирбейт. 7 жылдык план деген бул жанагы шайлоодон шайлоого чейинки дегендей эле план. Өнүгө турган мамлекеттердин планы, ар бир тармактын планы 30 жылдык, 40 жылдык пландар болот да. Мына 30 жылда ушул энергетика тармагында моундай өнүгүүлөр болот. Бизде ошол мына Марат Молдонович жакшы айтып кетти. Ошол стратегиялык планыбыздын жоктугунан улам келген министр эртең эле шапкедей алмашып кетет. Ошол келет дагы өзүнүкүн коюп аткан үчүн болуп атат да. Биз план менен иштебей атканыбызда болуп атат. 7 жылдык план бар деп атасыз. Азыр айтып атасыз, мына жанагы инвесторлорго барып, биз стратегиялык планыбызды көрсөтүп атабыз, алар ишенип атат, ошого деп атпайсызбы, туурабы? Булар биз ошол жасаган стратегиялык пландарга ошол макул болуп, бүт донорлор, биздин банктар. Жасаган стратегиялык план дегениңиз кандай? Жасаган стратегиялык планынан жасала элек стратегиялык план болобу? Мен токтолуп кетейин. Бул 2018-жылы бир жолу ошол жогорку кеңештен өткөн экен да, анан эмеден Кабминден согласование өтпөптүр. Былтыр жаңы стратегиялык план жасалып, Акылбек Үсөнбекович былтыр форумда ошону презентация кылган. Биз ошол стратегиялык план менен азыр бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Ошондо сиздин стратегиялык планыңызды Акылбек Үсөнбекович жасап береби? Жок, биз жасаганбыз. Сиз айтпадыңызбы, Акылбек Үсөнбекович? Акылбек Үсөнбекович презентация кылган ошол донорлордун астында деп атам. Камбар ата бир боюнча айттыңыз. Дүйнөлүк банк 4 миллион доллар берип атат дедиңиз, а? Туура. 2 миллиард 2 миллиону кредит, 2 миллиону грант. Грант. Бул эмнесине берип атат? ТЭОго берип атабы? Бул актуализация ТЭОго берип атат.
ТОго берип атат. Же Дүйнөлүк банк баягыда айтып аттыңар эле, Камбар ата бир 3 тараптуу болуп курулат деп. 3 тараптуу болуп курулабы же аягына чейин 4 миллиардка чейинки сумманы Дүйнөлүк банк береби? Бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк бербейт, 3 тараптуу болуп курулат. Биз бүт версиялары менен иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол донорлорду издөө үстүндөбүз. Бизге ар бир любой ким Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, баары тең, баары бир кредит издешет. Алар да донор издешет. Чөнтөгүнөн алып, эртең бизге салып бербейт. Ошон үчүн эгерде биз өзүбүз кыргыз мамлекети өзүбүз донор тапсак, аларды биз как мындайча айтканда электроэнергия сатып алуучу мамлекеттей кылып кошобуз. Камбар ата бир боюнча 3 тараптуу демек келишимдин негизинде курулат деп айтып атасыз. Так курулабы, точно курулабы? Точно курулат. Руслан Сатылганович, кандай болот? Айтсаңыз? Мен Министерство финансов чечпейт да муну. Жок, сиз кол жаңсап атасыз. Эмнени айткыңыз келип атат? Биз уруксатпы? Азиз Атакөзович, уруксат берсеңиз, жана сиз айтып кетпедиңизби, стратегиябыз жок деп. Булардын стратегиясы биздин улуттук өнүгүү стратегиясынын алкагында бар, 3-чү разделде каралган. Булардын өнүгүүсү ошого жараша булар ошонун алдында стратегия түзүлүп, энергетика министрлиги өзүнүн планын алып келүүдө. Ошону биз да колдоп. Ошо канча жылдык план? Силер эмне адвокатсыз? 2040-жылга чейин, 2040-жылга чейин. Жок, кимсиз сиз? Президент өкүлүнүн орунбасары. Президенттин өкүлүнүн орунбасары. Кечирим сурадым, уруксат сурадым. Түшүнүктүү, түшүнүп атабыз. Эми мындайда биз министрден сурап атабыз. Министрден сурап атабыз. Сиздерден сурай турган учур дагы келет. Сурайбыз. Туурабы? Адвокат болбой туралы. Жооп берип атат өзү деле. Эми ошол 3 тараптуу келишим боюнча толук жазалат дедиңиз. Ушул толук жазалар, жазалбалысы дагы күмөн. Муну деле азыр эле айтып коюш керек. Бул баягы азыр мына стенограмма үчүн деле жазылып калаттыр. Кандай болот? Бул боюнча деле ишенимдүү айтып атасыздар. 33% болуп атат. Эртең ошол 33% биригип кетип блок коюп койсом эмне болот деген соолдор бар. Бул боюнча дагы чоң көйгөйлөр бар. Бул боюнча дагы биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакшынакай кылып, алдабай, так туура айтканга көнүшүбүз керек деп ойлойм мен. Рахмат. Бул деген мындайча айтканда чоң мега проект. Муну бир күндө, бир айдын ичинде чечкенге мүмкүнчүлүк болбойт. Бүгүнкү күндө 3 мамлекет менен тең биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошол жана сиз айткан маселелердин баарын биз дагы коюп атабыз. Эртеңки күнү бул жерде кыргыз мамлекети өзү ушул Камбар ата биргесине өзү ээ болуп калыш керек деп. Күмөн, макул. Эми иш жүргүзүш керек да, кандай болбосо дагы. Анан результатын айтабыз. Жок, сиз мындай да иш жүргүзүш керек деп атасыздар. Иш жүргүзгүлө, жүргүзөлү деп атабыз баарыбыз. Биз деле жүргүзүүгө колдоп берип атабыз да, туурабы же колдоп бербей атабызбы? Колдоп атабызбы? Ооба, колдоп атабыз. Ошол иш жүргүзүүгө кетип атабы биздин да аракетибиз? Кекетпей, мокотпой жооп бериңиздер. Биз сиздерден жөн эле сурап атабыз, кандай болот, кийин кандай болот, мондай болуп калбайбы деп. Рахмат. Талмукевич, бираз кыскараак жооп бериңиз. Маселе бар алдыда дагы. Анан биз дагы кичине барып көрүп келгенбиз, өзүңүздөр баргансыздар, урматтуу депутаттар. Мүмкүн болсо кыскараак жооп берелик. Эми токтогон сизде да. Рахмат, Азизбек Атакөзович. Кыска эле Талай Өгөмкев жана айтып кеттиңиз, 80 миллиондой доллар боюнча ошол жашыл өнүктүрүү экономикасы боюнча, солнечный панелдер боюнча ошол кандай стадияда азыр? Ошо каралганбы? Бүгүнкү күндө өткөндө бир жума мурун барып Торайгыр айылында капсула салып келдик, 300 мегаватт. Андан бери Көкмойнокто дагы бир Кытай компаниясы иш жүргүзүп атат. Анан дагы бир Кытай компаниясы ошол эле Торайгырда тамчыга жакын жерде 1000 мегаваттык күн станциясын куруп баштап атат да. Пландарыңызда бар да? Пландар бар. Бар, бүгүнкү күндө. Ишке аша элек бирөө дагы. Ооба, бүгүнкү күндө эми ал жана мен айтып атпаймынбы, кагаздарын даярдаш кичине көп убакыт созулат экен, а куруш бат эле экен. Ошондо өзүнчө сиз менен башка күндө мындай маалымат алсак болот да? Сөзсүз түрдө. Рахмат. Рахмат, анда урматтуу депутаттар болду да, суроо жок да.
Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп койсом, комитет төмөнүндө корутундуга келди. 2023 жылдын 3 мартында Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа конструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы Чакан ГЭС ачык акционердик коому менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору жактырылсын. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Корутундун долбоорун добушка коюп, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок, чечим кабыл алды. Рахмат. Үчүнчү маселеге өтсөк, урматтуу депутаттар. Үчүнчү маселе Нарын гидроэнергия курулуш ачык акционердик коомунун жана Нарын спец гидроэнергия энергомонтаж ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү тууралуу маалымат угуу. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ордун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты комитети. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев. Канча убакыт? Кыскараак. Кыскараак эле айтам, анан эгерде атайын бүгүн эки компаниянын жетекчилигин кошо чакырып койгонбуз. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча дагы комитеттин мүчөлөрү Кундузбек Кошалиев жана Замирбек Дүйшалиевдер маалымат угуу боюнча маселе көтөрүшкөнсүздөр да, ушул боюнча как раз маалымат бересиз да. Нарын гидроэнергия курулуш акционердик коомунун салыктар, социалдык фонд, туумдар жана айыптар боюнча 2023 жылдын 1 мартына 1 миллиард 347 миң 505 362 сомду түзөт. Нарын гидроэлектромонтаж акционердик коомунун салыктар, фонд, туумдары, айыптар боюнча 1 мартка 193 миллион 863 889 сомду түзөт. Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин 25 жылдын 20 жылдан 25 июнунан 3966-6 токтому Кыргыз Республиканын Министрлер кабинетинин 222 жылдын 1 августундагы номери 421 токтому жана Кыргыз Республиканын экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча 2022 жылы 23 сентябрда 514 приказынын негизинде Кыргыз энерго курулуш акционердик коомунун акциялары 90% пакети жана Нарын гидро энергомонтаж акционердик коомунун акцияларынын 70,4% пакети мамлекетке таандык экендиги улуттук энергетика холдинг компаниясы акционердик коомунун тарабынан контролдонот. Азыркы учурда аталган компаниялардын прогресс белгиленүүдө өлкөнүн жана чет өлкөлөрдүн энергетикалык объектилеринде жогорку көлөмдөгү адистештирилген курулуш жана оңдоо монтаждоо иштери менен камсыздоонуу реалдуу келечеги пайда. 2022 жылдын 5 августунда 1 миллиард 480 миң 600 миң сомго алкактык келишим негизинде Камбарата ГЭС объектилери боюнча 22-25 жылдардын аралыгында салыктарды эске алуу менен атайын жумуштарды аткарууга Нарын гидроэнергия курулуш акционердик коомунун ортосунда электр станциялар акционердик коому жана электр станциялардын акционердик коому филиалы Камбарата ГЭСти акционердик коому менен келишим түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Нарын гидроэнергия курулуш акционердик коому тарабынан Камбарата ГЭСинин биринчи курулушуна иштерди жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө Нарын спец гидромонтаж акционердик коому төмөнкү жумуштар боюнча келишим түзүлүп жана иштер алынып барылууда. Бишкек шаарынын ТЭС боюнча иштер жүрүп атат. ТЭС Ош шаарынын ТЭСинде жумуш жүргүзүп атат. Шамалды ГЭСте ремонт иштерин кырып атат. Үчкурган ГЭСинде кылып атат. Чакан ГЭС акционердик коомунда ГЭСинде иштерди кылып атат. Ошондой эле Нарын гидроэнергия курулуш акционердик коому карыздын мамлекеттин пайдасына капиталдаштыруу жолу менен азайтуу жана жоюу боюнча кадамдар жасалгандыгын белгилей кетүү керек. Министрлер кабинетинин чечиминин тиешелүү долбоор иштелип чыккан жана министрлер ведомстволор менен макулдашы баскычында турат. Бүгүнкү күндө эки компания тең холдингдин алкагында, ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул карыз маселелерин кутулдуруу үчүн НЭСтеги болгон ТЭСте электрический станцияда жана Камбаратада болгон иштердин баарын ушул эки компанияга берип, Кудай буйрса ушул карыздарынан куткаралы деген пландар бар.
Бүттіңіз бе? Урматтуу депутаттар, суроо жоқ қой? Сіздер қосымша да? Кудусбек Кошалиевич. Рахмат. Мен Талабекевич, мен ушул жактан ушул округдан шайланган депутат катары айтып коеюн. Биз башталганда ушул Нарын ГЭС менен Нарынсгемди Минэнергиянын баанасын өткөрүү боюнча аракеттер болчу. Муну биринчи этабын ишке ашырдык. Экинчиси, жанагындай капитализация эле булардын дагы силердин жана 7 миллиарддын ичинде акчасы бар да булардын карыздары. Муну ошондо ошол жака кошсоңор деле болмок беле дейм да. Себеби дегенде урматтуу депутаттар, кесиптештер, муну туура түшүнүш керек. Биздин Кыргызстан электроэнергия тармагындагы эң чоң лицензиялардын бири ушул Нарынсген менен куруу боюнча. Мен силерге мында биз кыскача маалымат берип кетейин. Гидроэлектр сооружение куруу боюнча, анан кийин ушул монтаж боюнча ушул эки организациянын лицензиясы бул өтө баалуу. Эгерде биз азыр кандайдыр бир буларга бир шарт түзүп берип, же болбосо буларды жана кардан куткаруу боюнча шарт түзүп бере турган болсок, булар лицензия алынып калчу болсо, бул лицензияны кайра ордун алып келүү өтө кыйындыкка турат, жана өтө кымбатка турат. Муну айтып коюшубуз керек. Туурабы? Ошондуктан ушул Нарынсген менен бирок наряду с этим дегендей Нарынсгенди дагы, Нарынгести дагы өтө диккат контролго алышыңар керек. Баягы буларга ушул баалуу экенбиз деп өзүнүн вульгарный кылып сезбеш керек да. Буларга берип аткан мамлекеттин аракеттеринин бардыгын булар ушул копейка на копейку эсептеп жанагы иштеш керек. Буга чейинки баягы кандай карыздын кандай пайда болгондорун дагы нюанстарын билебиз, положительный жагын, отрицательный жагын билебиз дегенде, бирок анын бардыгын азыр кайра чукуштун кереги жок. Муну колдош керек. Буларга берилип аткан жанагындай иштердин баарын колдош керек. Только кызматкерлериңердин бардыгы сөз түрдө кесипкөй адистер болуш керек. Ошол жагына тереңирээк көңүл буруңуз. Сиз баш болуп, сиздин орун басарыңыз баш болуп, неске отурат бул жерде. Ошолор силер дагы карашыңар керек. То есть мамлекеттин берилип аткан ишенишин силер акташыңар керек. Рахмат. Рахмат. Мурат Молдонович. Сөз сизде. Кудусбек Кошалиевич, сиз айтып кеттиңиз го, Нарын спец гидроэнергомонтаж, электромонтаж. Будан башка жокпу бизде? Сизге мен жооп берип коеюн? Жооп бер, мен сизден сурап атам. Булардан башка бизде анда жок организация. Жана биз баягы немеге барганда тажиктер тогда что делают? Тажиктер ушу именно биздин карыздардын эсебинен тендерге катышпай калганыбыз үчүн тажиктерге берилип, тажиктер азыр деген акчанын баарын алып кетип атышат, отчислениянын баарын өзүнө алып кетип атышат. То есть биздин ошол 120 миллион, 118 миллион карыздын эсебинен дагы иштей албай калышат. Соцфонд налогко карыздары бар, тендерге катышкан катыша албайт да. Анда тазалаш керек да бүт карыздардын баарын. Азыр бүгүнкү күндө Марат Молдонович азыр Кудусбек Кошалиевич айткандай, азыр бүт ушул карыздары менен өткөндө Кабминде чогулуп, соцфонд налог менен баарын менен сүйлөшүп, азыр ушунун карыздарын жойдурушубуз керек да. Эртеңки күнү Камбаратада иш башталып калса, булар дагы опять тендерге катыша албай калат да. Мисалы үчүн могу Камбарат 2ге катыша албай калышты ушунун айынан. Же болбосо буларда чоң лицензия бар, буларда специалисттер бар. Булар мындайча айтканда Камбарат 2-ни ушулар эле курушкан. Что-то баягы айтып атат элеңер го, что-то буларда кран жок, ошон үчүн тажиктер келди деген. Жок, андай эмес. Мен жооп берип койчу. Аны сиз айттыңыз эле. Ооба, мен айтып атам. Бул айтып атпаймынбы? Техниканын жоктугу. Анан булардын карыздары бар да. Мамлекет карызы бар, ушул карыз бар үчүн тендерге катыша албайт булар. Мен буну агитация болгондо депутат болуп атканда да айтып келгем, ушуну жок кылыш керек деп. Азыр дагы айтып келем, буларды деген жанагындай иш жумуштарды берип карыздан жок кылбасак, же болбосо мамлекеттен вообще списание кылыш керек булардын карызынчы. Мамлекет өткөрүп бериш керек булардын карызынчы. Буларды тазалабасак, туура тазалап бериш керек, иштеш керек. Ошонун үстүндө иштеп атабыз, тазалайбыз азыр. Сизге жаңы эле өткөрүп берди. Колдойбуз. Рахмат, Замирбек Дүйшалиевич. Сизде сөз. Рахмат, Төрага. Талай Омикевич, өткөндө комитетте айтылып калды эле да. Шамал сай шаарчасында бетон завод Нарынгеске карайт да.
Бетон завод. Жанагы эмеге чыкканбы? Же эмени айтып атасызбы? Аппарат чыгар. Интернеттен ham көрдүңүзбү? Ооба. Ал бетонный завод боюнча мына маалымат берип койгулачы, ошол бетонный завод боюнча өзлөрү. Жана эме интернетке чыкпады, талап атат деп, жүктөп кетип атат деп. Ассаламу алейкум, Азбек Атакозович. Ассаламу алейкум, депутаттар. Урматтуу Замирбек Дүйшалиевич, бул бетонный завод боюнча биринчиден былтыркы жылы Нарынгестин акыбалы өтө оор болуп турганда ишкана жааматы 15 апрелде правкомдун баардыгын чогултуп алып, Камбаратада иш алып барышып, булар ушул бир эмес 2 бетонный заводду сатып, ушуну айлык катары бергенге сурануш кылган да. Биздин протоколдор бар. Бул 2 бетонный завод, бири Юшсуда, ошол Шамалсайда, бири Камбаратада. Экөө 90-жылы курулуп башталган, 93-жылдары курулуштары токтогон. Балансой стоимосу Юшсудагы, Шамалсайдагы 1 миллион 597, Камбаратада 58 миң сомдук болгон. Жана муну руководство чогулуп, жок, биз ушуну башка жагынан чечейли деп, ошол именно айлыкка деп суранган нерсени башка жол менен чечип, муну 2 бетонный заводду переоценка кылдырып баалатып жаллап скидске. Бул 1 миллион 597-ни 3 миллион 562-ге 58 миңдик остаточный стоимосун 2,5 миллионго кылып, анан жаңы 2 бетонный заводдун ордуна жаңы бетонный завод алып, Камбарата 2-ге алып келип коюп, монтажып эксплуатацияга берилген. Бүгүнкү күндө Камбарата Кеспирдин бетондорун жана экинчи агрегаттын Камбаратанын бетондорун ушу жаңы бетонный завод менен курабыз деген ийгиликте турабыз. Кыскача ушундай. Бүт баардыгы айкын түрдө аукционго коюлуп сатылган. Канча квадрат метр коюлган аукционго? Кандай дейсиз? Канча квадратный метр? Площадь. Жалпы ал жерде 15 гектарлык аянт тейлеп турабыз Шамалсайда. Анын ичинен 3,4 бүт ар кандай зданиялар да. Жок, аукционго коюлган жерди айтып атабыз. Аукционго бул бааланып коюлган, муну ар кандай нерсе болуп бөлүнгөндө бул курулуп бүтпөй калган да, ошонун ичинен галереясы болгон, транспортный лента, зданиялары, терезеси, как материал катары байланган. Ошол Шамалсай ичиндеги аукцион коюлган объему канча суммага койгонсуңар? Биз ал жерде ошол бир эле эмени койгонбуз. 1 миллион 597 балансой стоимосы менен ошол эле завод коюлган. Бааланган баасы 3 миллион 562. Азыр эми бетонный завод иштеп атат да? Жок, бул бетонный завод сатылып кеткен. Бул экинчи бетонный завод. Буну эмне үчүн Нарынгестин өлкөсү 90-жылы курулуп баштаган? Анткени ал жердеги кийинки бетонный завод баягы 90-жылы бөлүнгөндө бул Каскад Ташкумурский ГЭСке тиешелүү. Бүгүнкү күндө биз ал бетонный заводко 2 миллион 640 сомду жылына акча төлөп арендада отурабыз аны. Ушул боюнча Талай Омекевич нааразычылыктар көп да. Эми 2 миллион дейт, аерде күнүнө 2 фура чыгат экен металлдар. Аны анализ кылган, барып караган эч ким жок. Ушуну эске алып койсоңуз өзү Убагында сатып ийишиптир да. Муну сатып ийиптир бул бетонный заводду. Азыр уже менчикке кетиптир да, булар кайра ошонун акчасына кайра башка бетонный завод алып келип коюшуптур да. Ал азыр менчикте экен. Мен да эметкенден кийин, информация бергенден сразу эле эмеден ызычуу көтөрүп эметсем, ошол ал бул ошол убагында чечим менен сатылып кетиптир. А бул эми азыр Нарынгес менен Нарынгесгем мына быйыл эле бизге өттү да. Азыр Кудай буйрса болгон эмесин, имуществосун баарын ошол сактап калып, азыр булардын жана Кундузбек Кошалиевич айткандай лицензиясын иштетели деп атабыз да. Өзүңүз көзөмөлгө алып койсоңуз. Ушу өзү бузарда мурда кичине курушты ham үйрөнүш керек да. Бузуп эле кете бербестенчи. Анан эми мындан кийин Камбаратаны курабыз деп атабыз, кереги кет да. Ошон мына ушул курулган ГЭСтердин баарын ушул бетонный заводдор курган, туурабы? Убагында. Туура. Эми азыр жанагы бузганда жанагы жергиликтүү калкка жакшы көрүнбөйт экен да. Күнүнө жүктөп кете берсе анан азданат экен да. Ошон үчүн өзүңүз көзөмөлгө алып койсоңуз ишиңизге ийгилек. Рахмат, Кундузбек Кошалиевич. Жанагы Шамалсайда бетон завод сатылып кетти деген, ал кайсы периодто сатылып кеткен?
Бул 15 апрелде жаамат кайрылган. Директорлор кеңеши бул март айында решение чыгарып берген, май айында. Жылын айтсаңыз. 22 жылы. Ана эмнеден кийин биз сатканбыз, койгонбуз деп өзүңүзгө присвоить этип атасыз. Ким кылган муну? Кимдин директору убагында кылынган бул? Бул мурунку директордун убагында болгон. Талап чыгып атасызбы? Аукционго июль-август айында. Бул болгон нерсени сатыш, колдо турган нерсени жок кылыштын эч кандай окусу жок да мунун. Эч кандай окусу жок мунун. Ошолго барган жетекчинин азыр ким экенин билесизби сиз? Прекрасно. Мурунку руководитель. Билесиз аны прекрасно. Мен муну сизге так айтып берем. Рахмат. Молдович, кошумча. Азыр жанагы 22 жыл сатылып атабы жана бетонный завод да? Еще Былтыр август айында аукционго коюлуп сатылып кеткен. 1 миллион канчага дейсиз? 3 миллион 662 миң 900 сом. Эде бир 70 миң доллар да. Ушундай болот да. Жо, өзүнүн балансы стоимость 1 миллион 500 болчу, 2 миллионго ашык бааланып сатылган. Жо, түшүнүп атырмын, ошо целый завод мен көргөн жокмун, просто как замир айткандай күнүгө 2 машина металлдан чыгарып атса, это огромный завод же. Бетонный завод да. Бетонный завод бирок курулуп бүтпөй калган. калган. 3 миллионго сатып жүргөн 22 жыл, это абсурд да, чү? Эксплуатацияга кирбей калганда иши бүтпөй калган. Бул каркасы турулган бетон завод эле, сүрөттөрү бардыгы. Аны кандай сатып бересиң? Ушу сактап эле калсаңар болмок да. Муну эми эмгек жааматы кайрылганда бизге эмгек жааматы кайрылса башка жактан акча 2,5 миллион жок эми электроэнергетикада. Таап туруп берип, аны алып калбайт белең. Ал жерде башка линияда бетон завод бир карап коюшуңуз керек. Эгер 22 жыл сатылган болсо, бул это коррупционный схема бул. Если он замир 2 машина чыгарып отур дейсиңби күнүнө металлды? Эми это уят дейм, 22 жыл жанагындайга 70 миң долларга целый заводду, хоть эски болсо деле, того не стоит же. Маркович, мен бекер руководить сураган жокмун. Кайсы периодта ким руководить, мен бекер айткан жокмун. Чакырып туруп матч этиңиз талайм бул киши. Эмнесин аяйсыз? ГКМ коюп койсоңуз бир пас таап берет. Урматтуу депутаттар, чечим кабыл албайбыз. Маалыматты уктук. Анда башка суроолор жок да. Анда чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Аны эми Талабек Мукеевич, баягы биринчи, экинчи маселе боюнча биз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ошо сиздерде кандай маселе болуп атса, биз тармактык комитет колдоп берип атабыз да. Ушул маселеде кийин 6 айдан кийин карайбыз. Ушул бөлүнүп аткан акчалар боюнча, алып аткан акчаларыңыздар боюнча да. Ошон үчүн карамжы алдуу пайдаланабыз. Иш башталганда да бир выездной кылып койсок. Да, ооба. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик. Чоң отура берсеңиз Рахмат. болот. Анда урматтуу депутаттар, бизде 4-чү маселе ар кандай маселелер, чакырылгандар бар десеңиздер болот, ошо. Кайсы? Карстар эмне болду? Кайсы? Жана олоп карстар нарын эме строй.